Ысырапкорчулук. Бизде Кыргызстан мамлекетинде бүгүн Алла разы болсун мына журт башчыбыз Садыр Нуркожоевич өзү үлгү болуп ушул ысырапкорчулукту жоюуда сап башында туруп айтып атат да, ысырапкорчулукка жол бербегиле. Мына кече жакында журт башчыбыз көлгө барып, өзүнүн айылына барып, анан башына чыгып, өзүгө барып жамаатты топтоп айтыптыр да. Мына менин атамдын дагы, апамдын дагы, баламдын дагы үстүндө эстелик жок. Кала берсе, менин чоң ата, чоң энемин дагы курулган эстеликти раматылык атам алчылыкка барып келгенде, "Эй балам, көрүстөнүн үстүнө эстелик куруп болбойт экен шариятта. Ысырап болот экен. Ошол эстеликтин ордуна башка бир ошол маркумга сооп болуш үчүн бир жол салууга, адамдарга бир пайда жеткирүүчү бир нерсеге жумшаса, ошол сооп болот экен" деп жана эстеликтерди буздуруп алдыртып койгон экен да. Өзү үлгү болуп жамаатка айтыптыр да, мына чоң ата, чоң энемин үстүндө эстелик жок. Муну атамдын, апамдын, баламдын үстүндө эстелик курган жокмун. Эмесе менде жокпу. Кааласа мен куруп коет элем. Шариятта эстелик куруу жок экен. Бул ысырапкорчулукка жатат. Ал эми ысырапкорчулук шариятта бул арам экен. Арам деген күнөө экен. Ошон үчүн бул нерсеге жол бербегиле деп, мына журт башчыбыз ал жерде дагы, мына жыйындарда дагы, биздин кызматкерлерге дагы тапшырма берген. Ошо тапшырманын негизинде маркумду акыркы сапарга узатуу деген фатвалар бар, бизде билесиздер. Ошо фатванын негизинде жерлерде мына имам дамлалар, Алла разы болсун, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Адам кайтыш болгондо биринчи жылкы издебестен, дасторконуна киришпестен ошол маркумду тазалап, жууп, кепин коруп, жаназасын окуп, тезирээк ахиретке кабырга алып барып жайгаштырганга биз камынышыбыз керек экендигин шарият эскертет. Биринчи ошолорду аткарыш керек. Эми шариятта ихсан деген түшүнүк бар. Кайрымдуулук деген түшүнүк бар. Ал ошол күнү сөзсүз аткарыш керек деген маанини туюндурбайт да. Бир мезгил болот, кичине колуңузда мүмкүнчүлүк болуп калса, ошол маркум үчүн бир дасторкон салып, аксакалдарды чакырып, хатмул Куран окутуп, ошонун соовун багыштасаңыз, шарият жок дебейт. Шарият ошол кайрымдуулук, сооп маркумга жетет деген ахкам шариияда көрсөтүлгөн. Бирок ошол күнү эмес. Биз ошол күнү эмне кылабыз десек, ошол күнү маркумду тез аранын ичинде жууп тазалап алып барып коюуга аракеттенишибиз керек. Аксакалдар молдекелерибизге, имам дамлаларга мындай колуна кол, бутуна бут болуп, молдекени колдоп, молдеке шариятты айтат, ошол шарияттагы боюнча маркумду узаталы деген, ысырапкорчулукка жол бербейли деген мазмундагы сөздөрдү айтышыбыз бул аксакалдардын бүгүнкү күндө милдети болуп калды. Мына аталарыбыз муну ысырапкор дегендечи, карасаңыз кор деген сөз бар го. Ошону бекер кошпоптур да. Кор деген мааниси билинип турат да. Кор деген эмне? Кор болосуң. Жетинбейсиң, кыйналасың, кыйынчылык үстүндө жашайсың деген сөз да. Ысырапкорчулук деген ысырап кылсаң кор болосуң да. Браво. Анан мисалы паракорчулук карасаңыз, паракорчулук шариятта сүткорлук тыюу салынган. Аны аткарсаң кор болосуң деген карасаңыз ата бабаларыбыз. Араккорчулук. Араккорчулук, кор сөзүн кошуп атабыз. Эмнеге? Тыюу салган нерсени аткардың, элден чыгасың, күнөөкөр болосуң. Ошонун бардыгы биздин ата бабаларыбыз ошол нерселердин баарын эске алып, ошол ысырапкорчулукта кор деген сөздү кошуптур да. Ошон үчүн урматтуу аталар, коноктор, биздин динибиз таза дин, тазалыкта курулган. Эгерде биз таза жашай турган болсок, сөзсүз түрдө динибизге кайтышыбыз керек, динибиз менен жашаш керек. Ошол дин бизге ысырапкорчулукту да үйрөтөт да, ысырапкорчулукка жол бербөөлү. Ысырапкорчулук деген эмне? Ысырапкорчулук деген кандайдыр бир өлчөм. Өлчөмдөн ашып колдонуу бул ысырапкорчулук. Мисалы пайгамбарыбыз үйрөткөн да, жеп ичүүдө да ысырапкорчулук бар. Мисалы ашказан 3кө бөлүнгөн билесиздер, абага, тамакка, анан сууга. Мына ошол нерсе дагы ашык болуп калса ысырапкорчулук болот, күнөө болот.
күнөө болот дегенде биз ушундай маанини билишибиз керек. Намаз окубай коюу кандай күнөө болсо, ысырапкорчулук да ошондой күнөө да, тасын күнөөсү окшош. Кулу вашрабу вала тусрифу. Ичкиле, жегиле. Адал нерселерден, Кудай тыюу салбаган нерселерден аш болсун, бирок вала тусрифу, исрапкорчулукка жол бербегиле деп атат. Эгер ысырапкорчулукка жол берип кое турган болсо, ал чоң күнөө. Чоң күнөө бул Кудай кечирсин, Кудайдын карын келтире турган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө той тамаша, тойлорубузда, жакшылыгыбызда, ошол эле жаманчылыгыбызда дагы биз кыргыз мусулмандар айрыкча ушул ысырапкорчулукка чоң жол берип коюп атабыз. Сиздер биздерге, диний кызматкерлерге жардамчы болушуңуздар керек, урматтуу аталар. Ошо жерлерде, аймактарга барганда имамдамыларга мындай бир жардамчы болуп, ошол ысырапкорчулукка жол бербей, бир гана ошо маркумду гана узатууда дагы ысырапкорчулук эмес, балким той топурдагы ысырапкорчулук, балким ошол жанагы жашоодогу ысырапкорчулукка жаштарыбызга үйрөтөлү, жаштарыбызга жеткирели. Мен азыр сүйүнүп атам, мына раматылык чубак дамылабыздын жоктугу азыр билинип атат. Мезгилинде чубак дамылабыз ушул жаштарга руханий жактан аябай чоң сабак берген экен да. Мына Алла разы болсун, өмүрүнө береке берсин. Абдушукур устаздар бар, Максат устаздар бар, Максат дамыла, Сайдубакас дамылалар бар. Мына мунун баардыгы биздин жаштарыбызга бүгүнкү күндө ушу руханий жактан жакшы таалим тарбиясын берип келатат. Азыр жаштарда диндар көз карашында болуп калды. Ошол жаштардын диндар көз карашын бекем болуш үчүн аксакалдар акыл насаатын айтып, кеңешин айтып. Мен Базар Коргон районунда имам хатип болуп иштеп турганда, жума күнү жума намаздан кийин бир жаш жигит келди. Айтты да, дамла дейт, мен Россияда бир 10 жылда иштеп келдим дейт. 10 жылдын ичинде ата-энемдин үйүн оңдодум дейт да, эски болчу дейт, оңдоп бүттүм. Сарай салдым, малдарды алып бердим дейт. Анан өзүмө дагы тиричиликке деп бизнеске кичине акча жасадым, иштедим. Анан үйлөнөйүн деп акча иштеп мына келдим. Сизден бир кеңеш алайын деп атам. Ушул үйлөнүп атканда жанагындай ЗАГСка чыкпай эле, жанагындай чоң-чоң малдарды сойбой эле, жанагындай чоң-чоң үлпөт той өткөрө турган кафелерди өткөрбөй эле, айылдагы аттуу баштуу аксакалдарды чакырып, кудагыйларды чакырып, бир кой союп, бир дасторконду жакшынакай кылып, анан сиздерди чакырып, ушундай кылып өткөрсөм болобу деп айтып атат да. Ушундай кылсам болобу депчи. Анан биз айттык, эң жакшы болот. Пайгамбар көрсөткөн чыныгы мынау жол ушундай болот, таксырым. Сиз аябай жакшы сунуш айттыңыз, биз колдойбуз сизди деп. Анан мына ошо той үлгүлүү болду. Башында турдук, маселе айтып бердик. Чындыгында ысырапкорчулукка жол берилген жок. Анан эң мындай ушул жаштардын Алла разы болсун мындай карасаңыз, жанагы жигит айтып атат да, биз ошол дейт жанагы ЗАГСка чыга турган акчабызды дейт. Жанагындай чоң-чоң союштарга бериле турган акчабызды 50%-ын дейт, 50%-ын. Мындай сонун белек-бекчелерди алсак, айыл өкмөткө барсак, айыл өкмөттө жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген, муктаж болгон адамдардын тизмеси бар. Ошолорду татынакай бир мындай карапкага салып, үймө-үй кыдырып, келинчеге мал болуп дейт да. Жанагы белекти берип, анан ошолордун бир батасын алсак дейт да, мына биз үйлөнүп атабыз, бир батаңарды берип койгула десек кандай болот депчи. Карасаңыз, мына жаштардын татынакай ой пекери. Ошону аткарды балдар, ошону аткарды. Демек, бул биздин колубузда таксылар. Ысырапкорчулуктун ордуна үлгүлүү коом түзүү, ысырапкорчулукка эмес, кайра мындай бир соопчулукка карай. Бир жагынан сооп да, экинчи жагынан ысырап кылган жоксуз да. Тоонобу? Карасаңыз, ошондой эле ысырапкорчулукка колдонуп аткан ошол каражаттар жол салынсын, суу чыгарылсын, мисалы мечиттерге жардам берилсин, башка жолдору көп да. Ошондой үлгүлүү коомду түзүү бүгүн биздин колубузда. Башыбызда мына президент бизди колдоп турат. Идеяларды жаратып, жерлерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол иштерди ишке ашырууда сиздердин жардамыңыздар керек туугандар. Аллахым сиздерден разы болсун.